Саламатсыздарбы? Ньютв телеканалында дабагер көрсөтүүсү кайрадан сиздер менен, аны мен Акылай Маратова алып барам. Урматтуу көрүүчү, бүгүн биз клиникалык психологиянын көйгөйү, психотравма, стресс, уйку туурасында кеп кылабыз. Ал үчүн куттуу студиябызга белгилүү невролог, психотерапевт Бекбоев Темирбек Бекбоевич агайды чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Анда алгач эле суроого өтсөк, агай айтсаңыз, клиникалык психология деген эмне, анын кандай көйгөйлөрү бар? Эми клиникалык психология деп, бул медицинский психологияда азыр адамдар психологияга көп көңүл буруп калды, психология деген эмне экен деп, замандын талабына жараша. Анткени илгери Советтер Союзунда кандай эле, эртеңки күн бүгүнкүдөн жакшы болот деп ишенчүбүз да. Өзүбүз кээде жашасак дагы турмушубузга ишеничтүү болчу. Азыр кандай болду? Рынок экономикасы кирди, элдердин жана кулк мүнөзү өзгөрдү. Алы барман. Ким мүмкүнчүлүгүнө жараша жашап атат. Эртеңки күнүн кээ бир кишилерге белгисиз кандай болот. Анан ушундай оору көбөйүп, баягы стресс дегендер көбөйдү. Анан кимге кайрылат? Анан эле психолог деп психологко кайрылат, алар ажыратпайт. Бул педагог психологбу, бул тиги медициналык клиникалык психологбу, бул же эмеде онлайн окуганбы, ким? Интернеттен көрүшөт, ой кыйын экен деп барышат, анан кийин өздөрү баягы жан дүйнөсүн тазартып, кичине эс алып калышат. Негизинен психология деген эмне? Медицинский клиникалык. Бул деген акыл эс жөнүндө. Акыл эс жөнүндө түшүнүк. Акыл эсин аныктайт. Ошонун бузулушун аныктайт. Анан кийин эмоция, депрессия деген кабылгандар. Анан аны дагы дарылайт. Анан илгери биз окуп жүргөндө айтчу эле мугалимдер, илгерки мугалимдер. Ооруну дарылабай, оорулууну дарыла деп, оорулууну. Не лечи болезнь, а лечи больного деп. Ушундай түшүнчү эмеспиз студент кезде. Бул эмне деп атат деп эле кийин билдик. Оказывается, оорунун жан дүйнөсүн дарылаш керек экен да. Ушу жан дүйнөсүн билиш керек экен. Ал оору жан дүйнөнү кайгыргандан чыгат экен да, стресстен чыгат экен. Ошон үчүн биз ошого көп көңүл буруп калдык да. А негизи бул клиникалык психология деген көбүнчөсүн психотравма жөнүндө, жанагындай стресс жөнүндө окуу да, ушундай. Жакшы. Ал эми могу психологиялык травманы кандай түшүнсөк болот? Эми биз эл арасында жашайбыз да, коомдук адамбыз. Баягы үй дылдуу болот, турмуш ар качан эле жаркын боло бербейт да, чынбы? Кээде баягы жашаган жериңде, үйдө деле, турмушта деле бир мындай капачылык болот, пикир келишпестик болот, конфликт болот. Ошолор психотравмага алып келет. Анан эми психотравма дегенди биз бөлөбүз. Мисалы, баягы шок ой деп коет. Шок ой кандай? Жакын кишиң каза болсо, жан дүйнөң жабыркайт да, чынбы? Внезапный. Острый деген бар, курч. Анан жанакындай авария болуп калат. Бирөө звонить этет, тигиндей болду, мындай болду деп, жанакындай өзгөчө жакын кишиң жөнүндө. Анан кийин үй бүлө жөнүндө. Анан капа болосуң, эмне деп коркуп кетесиң. Ал эми өнөкөт деген бар. Өнөкөт болгондо, өнөкөтүндө тиги күн сайын эле чечилбеген маселе болсо, көйгөй болсо, ал постоянно эле сени мындай чыкканда кооптондуруп турса, конечно, анда ошо психотравма болот. Эми психотравма эл менен отношения. Кандай мамиле болот, ким болот дегенде ошого жараша болот да. Эми адамды баалуулук деген бар. Жөнөкөйлөтүп айтсак, окуучуга эмне баалуу? Окуусу баалуу, студентке эмне баалуу? Окууну бүтүш керек, кесипкей болуш керек. Үй бүлө кожокесине эмне баалуу? Үйдү сакташ керек. Үйдө ынтымак болсо, балдардын келечеги жакшы болсо, ошо да, чынбы? Анан кийин эркек кишиге эмне баалуу? Үй бүлөнү багыш керек, акча табыш керек, чуркаш керек, иштеш керек. Эми ошо баалуулук бузулса кандай болот? Айтсаңыз. Окуучу начар окуп калса, тил угат. Настроениясы бузулат. Эми тиги окуган студент болсо, жанакындай окуй албай калса, конечно, ал кыйналып калат. А үйдө проблема болсо, үй кожокеси мисалы аялзат кыйналат. Эркек жумушунан аксап калса эмне болот? Жанакындай эле бир капага түшүп болот да, ошол психотравма дейт. Эми ошо психотравманы биз баягы бөлүп жүрөбүз. Көбүнчөсүн мындай деп бөлөбүз бар. Травма неразрешенных эмоциональных конфликтов дейт. Травма утраты, муну айттым. Анан травма отношений. Анан кийин актуальностька жараша кимге кандай мына баалуулугун айттым. Ушундай болот да травма. Жакшы.
Негизги азыркы учурда стресс деген түшүнүк коомчулук арасында кеңири таралган, негизги көйгөй катары айтылып келет. Ушул стресс деген эмне? Стресстин канча стадиясы бар? Ушуга да токтолсоңуз. Мен ушу стресс менен көбүнчө иштейм да. Ошон үчүн момундай китеп жазгам. Жан дүйнө чыңалуусу көп ордун башаты деп. Муну башаты дегенде балдар түшүнбөшү мүмкүн. Жан дүйнө чыңалуусу көп ордун жаратат деген сөз да. Көп ордун пайда кылат. Чын эле ошондой. Турмушта жана эми психотравманы айттык, ошо психотравма эмени нервти чыңалтат. Анан ошо нервти чыңалтып ордун пайда кылат. Ушул ордун пайда болушун Ганс Салие деген канадалык окумушту 1936 жазган. 3 стадиясы бар деп. Эми муну кандай түшүнсө болот? Биринчи стадиясы тревога дейт, тревожный. Тынчсызданат. Экинчи стадиясы адаптация дейт, ыңгайлашат. Үчүнчү стадиясы нерв чарчай баштайт да. Эми баягы биз балдар паническая атака деп жүрүшөт. Ошо паническая атакада мунун баягы кратковременный билинип калат да эмне болгону. Анткени мээге эгерде тынчсызданса гипофиз гипоталамус деген без бар. Ошого таасир берет. Ал болсо бөйрөктүн үстүндө без бар, ага таасир берет. Адреналин бөлүнүп чыгат, жүрөктү кысат, жүрөктү дүкүлдөрөт, коркунуч пайда кылат. Эми баягы мындай деп эле ойлоп көрсөңөр, мисалы кыздар балдар суудан, көлдөн парашют менен учуп атат. Учарда эмне болот? Учарда баягы эме байлай баштаганда кичине тынчсызданат. Эмне болуп кетем деп коркот. Алдын ала. Анан уча баштаганда кыйкыра баштайт. Баягы эмеден коркот эмне. Анан жанында жолдош бар. Мисалы шерик бар, деби кыз барбы, подружкасы бар. Анан учкандан кийин анан жаратылыш сонунда көлдүн үстү чинезалат түшөт. Адаптация. А жерге түшкөндөн кийин адреналин көтөрүлүп, жүрөгү дүкүлдөп, асманга чыкканда деле. Жерге түшкөндөн кийин жүрөгү дүкүлдөп, коркунуч акырынан кете баштайт. Ал кратковременный, убактылуу. Кайра кубанат. Тиги турмушта кандай ушундай ситуацияга баягы мындайча айтканда көпкө чейин болуп кетсе эмне болот? Мисалы аял киши семьясында ушундай бир жанагындай пикир келишпестик болсо, жолдошу измена деп коет, жанагындай бөлөк адам менен аял заты менен мамиле түзсө, ал кыйналат. Биринчи укканда кыйкырат, өкүрөт, реакция кылат. Жанагы тревога да. Андан кийин ызы чыгарат, колунан келгенин жасайт. Анан эмне болот? Анан көнө баштайт. Турмуш ушундай турбайбы? Тигиндей турбайбы деп анан акырынан көнгөнү. Чарылып эле жүрүшү мүмкүн. Ооруп, сыктап, скорый чакырып. Андан кийинкиси болсо, ошо канча мезгил созулат? Кандай чечилет? Ошого карата да, жакшы чечилсе тынчып калышат. Начар чечилсе нерв чыңалат. Чыңалып отуруп аягында жанагындай биз айтып атпайбызбы? Адамды алсыратат. Алсыраса, ушу 3-чү стадия. Оору пайда кылат. Невроз оорусун. Биз баягы невроз деп айтып атпайбыз, ушу бизге келишет жаш эле адамдар. Жаш эле адамдар жанагыдай тиги үй бүлөсүндө пикир келишпестик болуп, анан кыйналып, жолдошу менен ажырашып кетип, же болбосо жигити менен урушуп кетип, конфликт болуп келишет. Ар кандай кырдаал менен? Башкандай келгенде эле баягы кан тамыры кысылып, давлениясы көтөрүлүп, жүрөгү дүкүлдөп, коркунуч басат да. Анан невроз, психосоматика деп коебуз, келип даттанат. Ушундай болуп атат, тигиндей болуп атат. Анан сен сурайсың да. Десем, биринчи биздин менталитет ушундай. Айткысы келбейт. Ушундай жакшы эле дейт. Бирок билип турасың, жан дүйнөсүндө кайгы бар. Анан кийин бизде жанагы жин деп атпайбы? Жин деп жин чыгарыктык деп атпайбы? Ошо менин түпкүрүндө кайгы, капа. Анан жанагындай молдолорго барса, көз ачыктарга барса, жинди чыгарам деп красочный кылып, аябай ишендирип, кыйкыртып өкүртүп чыгарат. А бизде кандай? Биз болсо ошо менин түпкүрүндөгү кайгы капаны жанагындай рациональный психотерапия кылып, түшүндүрүп, айтып, дарылап, игилотерапиясын саябызбы, жанагындай дарылап чыгарабыз. Негизи ол стадияларга карабайсызбы? 3 стадия. Ушундан оору пайда болот. Оору мына эми кулак менен көрөсүң, көз менен угасың дегендей баягы сезүү органдары жерде, главныйда. Угуу органдары. Андан кийин мээни эмне кылат? Мээни бул кайгы капа жанагындай невроз оорусун пайда кылат. Коркунуч. Адам өзүн кармай албай калат, титиреп, калтырап, давлениясы көтөрүлүп, жүрөктө эмне болот? Жүрөк кан тамыры кысылат.
кан тамыры кысылып, анан кийин муунду да оорутушу мүмкүн бул. Муунду дагы психосоматика оорукка муун да кирет да. Анан иммундук система начарлатат, көрдүңүзбү? Анан терини дагы өзгөртөт. Кээ бир кишилерде жигиттерде чачтар түшүп келет. Тегерек болуп. Ачабы алып кетсе деп коет. Анан сурасаң айтат, ушундай капа болгом, бизде мындай да менталитет. Баарында эле сон болуп эле келип эле, ой ушундай ордун дей беришет. Уйкум начарлады, депрессия болдум. А бирок түпкү сыры ошону ачыш керек да. Ошон үчүн психолог дегендер ушулар. Педагогический психолог деп атпайсызбы? Азыр адам кимге барса дагы жардам алыш керек да, чынбы? Педагог психологуңа барасыңбы, онлайн окуганга барасыңбы, интернеттен көрөсүңбү, чыгып сага жардам болуш керек да. Баягы ак мышыкпы, кара мышыкпы, тышкандасы болду деп Дэн Сяопин айткандай, кимге барасың, жардам болсо болду да. А кишиге эмне? Ал сырын айтат, кайгысын айтат, жанакынтип бүт ичиндеги сырлар чыгат. Ошондон мындайча айтканда, жөнөкөй айтканда, жини чыгып, кичине өзүн жакшы сезип калат да. Андан кийин мына репродукция дейт. Көрдүңүзбү? Төрөткө дагы мунун зыяны көп. Гормондорду азайтып жиберет. Кайгы-пач. Бизде либидо деп коет. Аял эркектин бири-бирине тартуусу ошону азайтат. Көңүл чөбүп калат. Кыздарды көңүл келбей калышы мүмкүн жигиттердин. Кыздар болсо жигитке көңүл келбей калышы мүмкүн. Бул нерв жаман да, стресс. Көп орун пайда кылат да. Демек, адамдын организми бардыгына эле терс таасирин тийгизет экен. Эми бул не стресс деген, биз эми стресс кылымында жашап атпайбызбы? Анын үстүнө жанагы бул өзү жаңы рыночный экономика деген стресске алып келет экен да. Өзү негизи бизде жайчылык жок да. Ар ким эле турмушта өзүнүн ордун тапсам дейт да. Жакшы. Бул оору синдрому деген кандай түшүнсөк болот? Оору синдрому деген биз врачтар ошо менен иштейбиз. Көбүнчөсүн бул физикалык оору болобу, психикалык оору синдрому болобу, көбүнчөсүн бизге психикалык оору синдрому келет. Анда жанагы стресстен кийин башым ооруду дейт, белим ооруду дейт, ичим ооруду дейт, момундай ызык денемди каптап кетти дейт, башты көздөй кетти дейт, бетим ызып кетти дейт, кол бутум муздады дейт, кол бутум чымырады дейт. Ушундай көп симптом. По типу все болит дейбиз. Бул сразу билесиң. Уйкуң кандай десең, уйку начар дейт. Маанайган десең, маанай начар дейт. Анан ошо жанагы жан дүйнөсүндөгү капачылыкты издейбиз. Анан айтам, 5 жыл мурун же 10 жыл мурун эмне капачылыктар болду эле десең, айткысы келбейт да. Анан жакшы эле деп коет. Анан кийин тереңдеп сурасаң айтат. Ушундай. Семьяң барбы? Жок. Эмне болду эле? 5 жыл мурун ажырашдым эле. Ой, семья менен ажырасаң кайгы болуп, ошону айтпайсыңбы десең. Ой, эми жакшы эле жүрөм дейт, андан бери жакшы эле жүрөм. Анда жакшы жүрбөйт да. Адамдын мээсинин түпкүрүндө да. Ошондо мээсинин түпкүрүнөн акырын-акырындан жей баштайт да чым адамдычы. Физикалык жана психикалык оору синдрому жөнүндө дагы кененирээк. Психикалык айтып, мен физикалык деп коет. Биз уш физикалык дегенге, мисалы, мен как невролог катарында көп көңүл буруп дарылап жүрбөйбүзбү? Физикалык болсо, бул неврологический боль. Нейропатический боль деп коет. Мында диабетте. Кант диабетинде болот. Андан кийин жанагындай междугорный невралгия деген бар. Биз опояствующий лишай деген андан болот. Ошо нерв ооруларында көбүнчөсүн. Анан инсульттан кийин деле ооруйт. Траничный нерв деген бар, каты оорутат. Приступ болот бетте. Аны дарылайбыз. Андан смешанный боль дейт. Жанагы радикулит. Биз остеохондроз, грыжа диска деп жүрбөйбүзбү? Буту чоңоңдоп келет, кыйналып келет, ошону дарылайбыз. Анан компрессионный. Жанагындай ишалгия дейт, бул ишемический боль дейт. Бул дагы компрессиядан сосудду да кысып коет. Аны дарылайбыз. Чыгып баягы ноцицептивный боль дейт. Бул болсо эме менен рецептор менен сезген оорулар. Мисалы, эмне болот? Сезгенсе жанагыдай күйүп кетсе, же болбосо бир момундай ол жерге мышечный спазм деп коет. Андан кийин ожог дейт, ушиб дейт. Бул баягы денеге тийген нерседен оору. Ошондой болдур. Ошо болду врач билиш керек. Биздин азыр оорулар азыр эме грамотный. Сразу айтат, айланайын орнуну басып атасыңбы же оорунун себебин дарылап атасың депчи. Оорунун себебин билиш керек.
Орынды басқан бүттеле біліп қойған. Анал кетік сая деген орынды басат екен, андан кейін қайра орудат депчі. Тізесі орыса да біліп қалған, бел орыса да біліп қалған. Шон үшін орынның себебін табыш керек. Бұл грыжадан болды, осы қандай да бір себептен болды, же жүлімменен байланышты, же мименен байланышты, же нервменен байланышты. Психикалық жаңағы психогенный оры айтпадым, өзі білініп тұрады. Ал көп жауаптарын айтсатым еле уақыт жетпейді. Ол шындай қайғырады, қайғысын айтса өзі дағы депрессия болады қалған. Білесің, бұл оқи біздің ор екен депчі. Жақсы. Урматтуу көрүүчү, бүгүн биз клиникалык психологиянын көйгөйү, психотравма, стресс, уйку туурасында кеп кылып жатабыз. Студиябыздын коногу болсо белгилүү невролог, психотерапевт Бекбоев Темирбек Бекбоевич агай биздин суроолорго жооп берип жаткан кези. Кийинки суроого өтсөк, агай айтсаңыз, адамдын мүнөзү дагы буга таасир берсе керек, адамдын мүнөзү жөнүндө кеңири токтолсоңуз. Эми адамдын мүнөзү деген кандай? Адамдын мүнөзүн біз чеканка деп қойдық екен, характер. Чеканка деген қандай? Чеканкада қалыпқа салды, чекті деген сөз. Өр бас қойғандай да, адамғач. Мүнөзгөй, ошында мүнөзгөй болады. Мүнөзді өзгөртүш қиын. Бирок оңдоса болады. Кичине коррекция кылса болот, а өзгөртүш қиын. А мүнөздүн калыптанышы бул 2 жаштан 10 жашка чейин болот экен. Кичинекей балдарда. Кичинекей балдар эмнени көрсө, уядан эмне көрсөң ошону аласың дейт го. Уядан эмнени көрсөң ошондой болуп жатат. Анан бул өзү балдар тарбия. Школда кандай тарбия? Детсад деп атпайсызбы? Детсадты тура кылтат азыр. Детсад деген жакшы тарбиялык берет, коомдук тарбия берет, школ тем более тарбия берет. Школда окуган жакшы да. Кругозору кең болот, логический жанагы мышлениеси болот. Эми ошол эмеге мүнөзгө жардам берет. Мүнөзүн өзгөрүшүнөчү. Biz adam менен жашагандан кийин мүнөзү жакшы болгон жакшы да. Анан адамдын мүнөзүн илгертен эле деди Гиппократ мезгилинен бери билип келген врачтарчы. Билип айтып келген. Адамдын мүнөзү момундай экен депчи, холерик. Бул ачуусу мурдун учунда. Бат ачысы келет, кыйкырып жиберет. Кайра бат жазылат. Болсо сангвиндик. Бул сангвиндик деген шайыр. Эл менен общий язык табат. Жакшы жүрөт. Муну тамашалайм мен. Түрмөдө жатса да жакшы жатат. Эл менен сүйлөшүп, жакшы адам сыяк сүйлөшсө жакшы да чынбы. Анан флегматик дейт. Бул териси калың. Териси калың дегениңиз бул эмес экен. Териси калың сүрөтүп тур эмес болуп калыптыр. Момундай териси калың. Териси калың деген бул тоготпойт. Калбет, көп нерсени кабыл алып унчпай жүрө берет. А бирок ачуусу келсе аябай жаман болушу мүмкүн да. Анын момундай меланхолик дейт. Меланхолик деген бул асаң кайгы. Бул жан жасады эле кайгырат, эми үчүн жер суу болуп атат. Күн тишиде кайгырат, эми үчүн башым агып күн тип кетти депчи. Ошол ар бир нерсе кайгыра берет, ушул оорулуу болуп калышы мүмкүн. Меланхоликчи. Анан биз бөлөбүз, баягы окуучулардыкын болсо бөлөбүз. Бул жерде аудал дейбиз, бул жерде визуал дейбиз. Визуал деген көз менен. Көз менен окууну жакшы түшүнөт. Көрүп доскага жасат да мугалимдер. Ошону визуал дейбиз. А мону аудал дейбиз. Муну кулак менен угуп келип. Кулак менен угуп жакшы кабыл алат. Бул бирөөнү кинестетик дейбиз. Бул болсо практически көрүп көрсөтөт да. Ошону жакшы. Өздөшүп кетет, э? Бул дискрет дейт. Дискрет деген болсо, дискрет деген цифра. Цифраны жакшы түшүнөт. Анан буларды болсо эркектерге деле мисалы көз менен көргөн. Аялдарды, сул аялдарды көрсө сезип калат. Аялдар кулак менен сүйөт деп коет го. Жакшы сөз айтсаң аялдар түшүнөт. Жаман сөз айтсаң ошол эле чалкасына кетет. Ошон үчүн ушундай кылып бөлүшкөн. Анан кийин интроверт, экстраверт деп. Интровертиңиз бул аял заты. Үйдүн кызматы. А экстравертиңиз болсо эшикте, эркек эшикте, үй аялда деп айтат эмеспи. Анан характерди да бөлөт. Трудный характер дейт. Легкий характер дейт. Анан спокойный, сдержанный характер дейт. Аны билебиз. Анын характери начар болсо, конечно, элге батпайт. Аны любой киши билет. Бул айылдан деле о келиндин характери начар деп коркушат. А бирок негизи көп адам өзүнүн характерин мүнөздөп жүрөт. Мынтип айтканда элге ыңгайлашып, билгизбей. А характер качан билинет? Мүнөз же жетекчи болсо билинет, же болбосо жана үйүнө баргандан кийин.
баргандан кийин ана характерин чыгарат да. Ошолор. Анан особенность характери. Мунун баарын айтып кереги жок, конечно. Бул Ленгард деген ушуну жазган, бул эми гипертимний дейт. Гипертимний дегениңиз көк эле учкан, окмуш. Тимеле бир көргөндө сонун адам дейсиң. Жаркылдап, жайнап сүйлөшөт. Бирок ишене берсең, артында көрөңүз аз. Дагы окмуш сөз абишет этет, бирок аткарбаш мүмкүн. Ол жерде застеревающий дейт. Бул эми баягы мындай адам бизде көкбет деп коебуз, паранояльный. Кетчил. Бир нерсени ачуусу келсе өмүр бою унутпайт. Жаш кездегилерин деле кийинкилерин да эстей берет. Айтып берет, сен баланча да баягында баланча айтпадың беле, түгүнчө кылбадың беле депчи. Унутпайт. Анан мунун досторунан душмандар көп. Анткени компромисске барбайт. Ар дайым ушуну мындай айтып турат да, сен тигиндейсиң, мындайсың. Бул ушу трудный характерге кирет да. Эмотивный дейт. Эмотивный дегени жанакында эле жаркылдак. Жанакында жаркылдак, бирок бул учур менен жаркылдайт. Кээде капа болуп кетиши мүмкүн. Жаркылдаса да жаркылдап туруп эле капа болуп кетиши мүмкүн. Бирок булардын деле көрөңгүсү негизи аз болот. Анан бул демонстративный личность дейт, бул истерический тип. Булар болсо демонстративный дегени билесиздер, балдар. Бер, ап кел, күнү баса давай, сотканы бер, тинт-минт дедер. Анан буларды бербей койсоң, чалкасынан кетет. Адамдар деле ушундай. Аял кишилер артистический мындай эмеси бар, склонность бар, артистизм. Анан бирдемеге капа болсо реакция болот, жаркылдап сонун кийинет, жарашыктуу, элге көрүнгүсү келет. Элдин арасында мындай укмуш мен сулуумун деп. Бирок булар деле ошо характер бат өзгөрүп турат да. Анан кийин дистемический дейт. Бул жанакы гипертимический дебедимби? Ошонун тескериси. Медалдын эки бети бар дегендей. Медалдын бети жаркыраак, арты болсо ушу дистемический. Бул гипотемический да. Булар болсо кайгы батып жүрөт. Кайгы батып, кайгырып, мени бирөө аңдып атат, мени бирөө тинтип атат, мени тиги жетекчим жаман көрүп атат. Мен ушундай болуп калдым, мен тигиндей болуп калдым депчи. Булардагы кайгысы аябай көп. Буларды көбүнчө депрессияга баткан немелер да. Буларды сен жакшысың деш керек, анткени өзүн жаман сезип калат. Кичине сөз айтсаңчы. Ошон үчүн булардын характерлерди көп, бул характер менен адамдарга көп тийишпеш керек. Булар сен жакшысың деп. Мындай бир билип мамиле кылыш керек да. Биз билебиз, мисалы, коррекция кылабыз, түшүнөбүз. Анан тигиндей мындай десең жаман көрөт. Мүнөзүң жаман деген эле киши ким жакшы көрсүн? Кимге жакшы, тем более психотерапевт. Мүнөзүң байкап турасың, ошого карата сүйлөйсүң, түшүнбү? Мына карабайсыз, характерин өзгөрүшүн. Мына характерин өзгөрүшү, күлгөнү күлүп турат, ыйлаганы ыйлап турат дегендей, капа болгону капа болуп турат, ушундай характер, анан эмоция. Эмоцияга көп таасир берет да характер. Жакшы, сиздин маалыматыңыз менен биздин көрүүчүлөрүбүз өзүнө бир анализ жүргүзүп алса керек, өздөрүнүн характерлери кандай экен. Агай, айтсаңыз, классикалык темпераменттерди кантип түшүнсөк болот? Классикалык темперамент деп жана айтпадымбы? Бул биз темперамент дегенди эмне болуп чыккан бул? Бул Гиппократтын учурунда 4 суюктук бар деген. Мына биз айтып коебуз холерик деген, холия деген сөз. Жолч. Жолч деп коет го. Бул бат ачысы мурдун учунда. Андан кийинкиси болсо сангвиник деген бул жанагындай кан. Булар шайыр. Эми баягы канды нормалдуу десең деле болот да. Андан кийин флегматик, бул лимфа. Булар болсо тоот болгон адамдар. Меланхолик деген асан кайгы. Мелана деген сөз, кара деген сөз, холи деген кара өт. Өттүн өзү болсо бул кара өт. Эми ошо кезде ошондой суюктуктар бар деп ойлошкон. Негизи бар дейм, өт бар, кан адамда бар, лимфа бар, бирок кара өт жок, конечно. Жакшы, бул мүнөздүк өзгөчөлүк жөнүндө кандай айтса? Жанакы айткан мүнөздүк өзгөчөлүк. Жанагы Ленгард деп айттым го. Мүнөздүк өзгөчөлүк бул акцентуация характер деп аталат. Бул акцентуация болгондо мындай байкайсың. Булар эми жанакыдай өтө психический оор эмес.
бирок характери өзгөчө да. Ол мүнөзүн баарын айта албайсың. Мүнөзү көпкө бөлүнөт. А бирок негизгилер ушулар. Анан мүнөздү айта албайсың, бирок алар айтып атпайбы, жанагындай бир случайда билинет да. Анан эл арасында булар жакшы эле жүрүшөт. Кээ бирөө өзү коррекция кылып эле, элге батып эле билдирбей эле жүрөт. А үйгө баргандан кийин дагы мүнөз чыгат да. Бардык эле адамдын эрки бар. Бирөөнүкү эрки күчтүү, бирөөнүкү төмөн, жогору же ылдый дегендейчи. Ушу эрк жөнүндө да, эрк туурасында дагы, адамдын эрки туурасында да түшүндүрмө бере кетсеңиз. Эми адамдын эрки деген главный. Адам эрктүү болсо бардыгын жечет да. Биз эми эрктик обул Советтер Союзунда бизди үйрөтчү да. Пионер деп. Жакшы нерсе экен да. Ал детсадка барып атышат. Ушундай окутат. Анан школда да үйрөтчү. Болот кантип курчуду деген китеп бар эле. Ошо болот кантип курчуду Островский, Николай Островский. Ошондой эркке дагы үйрөткөн китеп да. Кандай болушуң керек, өзүңө кандай задача коюшуң керек, ким болушуң керек деп бизди ошону жакшы окуткан негизичи. Анан эми азыр эрк деген кандай? Адамдын эрки болсо жакшы болот, кыйын болот. Эми спортсмендер көрүп атпайсызбы? Жана Айсулуу Тунебекова. Ошо эрки бар үчүн заниматься этип атат да, чынбы? Жанагы Каныбек Осмонович деле ушу эрки күчтүү болгон үчүн жанакка жетти да. Штангыли кечке көтөрө бербейт да, чынбы? Ал үчүн машыгыш керек. Машыксаң жетесиң. А машык үчүн эрк керек. А эми эрки жок адамдар кандай? Эрки жок да жанагы көрүп атпайсызбы? Жанагындай игроман дейбиз азыр. Жанагындай оюнга кирип кетишет. Жанагыдай казиноға кирип кетишет, акчасын уттурат. Эрки жоктур. Алкоголик. Ошо жакшы мисалы. Айтсаң деле сону деп турат, арактычы. Айдасың да, сонун аракты кой туда-суда деген кереги жок ага. Ал эркин ачар. Анан эркин мындайча айтканда билдириш керек. Ушундай эрки болсо айыгат. Эрки жок болсо айыкпайт да. Анан бизде эрк деген медицинада эң күчтүү нерсе. Биз эми эркине карата түшүндүрүп беребиз дегендей мындай депчи. Азыр сотка деген баля чыкты. Сотка деген мобильный телефон. Ал чоң президентке чейин жетип атат. Балдардын соткасын азайтыш керек. Сотка менен эмне болот? Бала эрки начарлайт. Бизде илгери эркти кылып тарбияласа, азыр эрксиз кылып тарбиялап атабыз да. Сотканы кечке көрө берсе эмне болот? Бул жерде жазылган сотканы көрө берсе, бала жалкоолуу карбайт, жалкоо болот. Жалкоо болсо, ал жалкоо деген өзүнчө оору да. Жалкоо деген мына карабайсызбы? Эчтеке кылгысы келбей калат. Теткини кылып кой десең кылбайт ал. Уже мобильный телефон интернет ичине кирип кеткен да. Ошон үчүн 2 саат берет. Жана япондар жакшы да. Япондар кыйын эл баланы жакшы тарбиялап айтып убактысын бөлөт. Мына ушунча саатта көрөсүң болду. Аны көрбөйсүң. Мындайды көрөсүң, тигиндейди көрбөйсүң деп. Эми биз балдар келечек да, чынбы? Балдарды тарбияласак алгандай. Анан могу жерде Абулия деген бар. Эрки начар болсо биз ооруларды көрүп жүрбөйбүзбү? Жанагы Альцгеймер деген ооруда жатып калат. Жабышып эле. Тамак ичпейт, тамак дараң ичет. Анапраксия деген бар, баса албай калат эрки начар адам. Баса албай калат, эшикке чыга албай калат. Ошон үчүн эрк жөнүндө сөз болуп атат да. Жакшы, ал эми уйкусуздукка да токтолсоңуз, уйкусуздук жөнүндө кандай түшүнсөк болот? Эми биз ушу уйкусуздук көп тарлайбыз. Бизде негизинен келгенде депрессия, анан уйкусуздук. Маанай, биз маанайын кандай деп көрүп эле турасың, кандай киши эчтен киргенде билесиң, маанайы начар депчи. Анан уйку. Уйкуң болсо, ден соолугуң бар. Уйку жок болсо, ден соолугуң жок. Ошон үчүн айтабыз, уйкуну жакшыртыш керек деп. Уйку өзү экиге бөлүнөт. Жайбаракат уйку дейбиз, медленный сон, анан быстрый сон дейт. Ошо бири-бири менен алмашып турат. Адам өмүрүнүн 3/1 уйку менен өткөзөт экен да. Мейиз алмайын адам өзүн жакшы сезбейт да. Андан кийин ошо 80% жайбаракат уйку уктаганда. 20% быстрый сон, жанагындай тез уйку. Эми уктаганда адам кандай? Убактысын бөлүш керек. Кичинекей балдар 20 сааттан укташат, 18 саат. Улам чоңойгон сайын оптимальный уйку бул 8 саат. 7-те уктасаң 11-де турушуң, 11-де уктасаң 7-де турушуң керек. Эми андай болбойт да турмуштачы. Элдин баары 11-де уктабайт да. А балдар тем более сотка менен. Карабайсың, анан уйку бул главный. Анан уйкуда жанакындай түш көргөнү бул тез уйкуда түш көрөт да. Анан кийин эс алат. Уйку мени эс алдыруучу нерсе. Уйкуда
ойлот бүт эле нейрондор уктап калат, андай эмес. Бирөө уктайт, экинчиси эс алат, үчүнчүсү уктайт, төртүнчүсү эс алат дегендей алмашып турат. А уйку биз сотканы айтып атпайбызбы, обновление деп. Ме обновить этет. Бүт информациянын баары ордуна коюлат. Кайсы жерде кайсы керек, эмнени качан кайда кылыш керек деп уйку өзү айтып турат да. Илгери деле жана улуу полководецтер ачык экен да, кое тургула биз. Азыр уктайлы, эртең менен көрөбүз. Согуш таласында билинет депчи. Өзү айтат экен деме. Жакта тиги якта бир буктурма турат, якта тигиндей солдат турат деп. Өзү ме айтат экен. Адам өзү ойлонуп жүрөт да. Ме ошону тазалап баарын айтып турат да, информация берип. Жакшы. Ал эми уйкусуздук кандайча пайда болот? Анын клиникалык белгилери кандай болот? Эми уйкусуздукка көп оорап келет. Көбүнчөсү невроз. Нерв чарчаган, жана айтпадымбы? Анан жанагыдай нерв ооруларынын кээ бир түрлөрү. Соматикалык оорулар да уйку. Мисалы, давлением көтөрүлдү деп тура калса кантип уйку, чынбы? Жүрөгүң дүкүлдөдү десе кантип уйку? Ашказан ооруду десе кантип уйку, чынбы? Соматикалык оорулар. Андан бөлөктө психикалык оорулар. Дары-дармек. Көбү дары-дармек иче берет. Ал уйкусуздук алып келиши мүмкүн. Туура эмес дары ичет. Туура эмес эле бирөө жазып коет, ушундай ич деп. Ал иче берет да уйкусу качат. Ошон үчүн уйкуну дарылаш керек. Уйку кадимки бул оорунун белгиси да. Оорун невроз оорусунун белгиси, психосоматикалык оорунун белгиси. Ошон үчүн уйку бөлүнөт. Мисалы биз пресомния дейбиз. Ал уктай албайт. Жатканда эле бирдеме сайып кеткендей болуп тура калат, көзүн ачып. Уктап баратса эле жаман ой келет, тура калат. Ал пресомния. Интерсомния дейбиз, өзү инсомния дейбиз, уйку качкан, инсомния дейбиз. А интерсомния дегенибиз жанагындай уйкунун ортосу. Жакшы уктай албайт, жанагы терең уктай албайт, тынч уктай албайт, өзүнчө эле бир кайгы батып тура калышы мүмкүн. Анан постсомния. Постсомния дегенибиз ал уктап атып, биз саат 4-5-те ойгонуп кетет. Болду, ошондон кийин тура уктай албайт. Ошон үчүн комплексин дарылаш керек да уйкуну. Уйкуну дарылаш үчүн биз биринчи кезекте уйку менен иштейбиз. Адамдын уйкусун жакшыртсаң, баягы бизде айтат го, күлкү ден соолуктун мүлкү деп. А күлкү эмес экен. Уйку экен ден соолуктун мүлкүчү. Ленин ата айтчу деп, оку жана оку деп биз үйрөнбөдүк беле. Биз айтабыз психотерапевттер, азыр уйку жана уйку. Уйкуң болсо баары сонун болот. Уйкуң болсо мээз алат. А уйкуң качса, конечно, ал өзүнчө депрессияга алып келет, кыйнайт. Бул илдеттер менен жабыркаган жарандарга Бекбоев клиникасы кандай жардам көрсөтө алат? Эми биз стресстен арылыш үчүн жанагы рациональный психотерапия. Жанагы молдолор, кээ бир молдолор айтып атат деп атпаймынбы? Жинди куюбуз деп. А кээ бир жанагындай бул эми краска кошуп айтылган нерсе да, жин дегенчи. Эми ал 21-кылымда кайдагы жин. Анан дагы көз ачыктарда жин деп. Бул менин түпкүрүндөгү кайгапа. Менин түпкүрүндөгү капачылык. Ошону кетириш керек. Ошону азыркы мезгилдин ыкмасы менен кетириш керек да. Баа деп эле гипноз жасай берсең болбойт да, чынбы? Андан көрө гипноз жасаганда адам катарсис деп коет, өзгөчө бир абалга келгенде кыйкырып, өкүрүп буулгат. Ошо буулуккан чыгаш керек, жөн эле сөз менен түшүндүрүп, ой сен тигиндей бар экен, мындай бар экен өзү түшүнсө, жанагы эмени психолог дегендердин эмне үчүн көбөйүп атат, алар спокойно угат адамды. Интернеттен окуйбу, онлайн окуй, адамды түшүнөт. Аягында сени сурайт. Тынч отурсаң, адам өзү эле бугун чыгарат. Тынч сүйлөшүп отурсаң, бугу чыгат. Эч убакта адамды момунда укканды үйрөнүш керек да, врачтар укканды үйрөнүш керек. Уксаң, ошо рациональный психотерапия кылабыз, нигилотерапия да жакшы. Денени бошотот, нервти успокоить этет. Комплексный лечение, дары-дармек да беребиз, седативный деп коет, успокаивающийларды беребиз, антидепрессант деп коет, көңүлдү да жакшыртабыз, маанайды оңдойбуз, уйкуну тереңдетебиз. Негизинен снотворный бербеш керек. Снотворный берсең ал болбойт. Ошон үчүн психотропный, снотворныйдан байкаш керек. Айдан кеткенде бербесең, мындай бергенге болбойт. Жөн эле успокаивающийлар менен дарылаш керек да. Жанагы рациональный психотерапия жакшы. Жакшы. Бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып калды. Эфирге келип, атайын кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, жакшылык болсун.
Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Бекбоев клиникасына байланышып, кененирээк маалымат алам десеңиз, анда экранда жазылган номерлерге байланышсаңыздар болот. Ошону менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.